Көпчүлүк адамдар арыктатуучу таблетка, капсулаларды ичип арыктайм деп, жан кыйнаган тренировкаларды жасап, ачка жүрүп, ар түрдүү диеталарды жасап, бирок аз эле арыктап, кайрадан толуп кеткенден кийин мен арыктай албайт окшоймун деген ойго келет дагы бул аракеттердин баарын таштап салышат да. Сиз дагы ошондой аракеттер жасаган болушуңуз мүмкүн. Чындыгында арыктоо үчүн жөнөкөй эле бир кадамды жасоо жетиштүү. Адамдын денеси отун менен күчкө кирип турат да, энергия менен, энергия алат. Мисал келтирейин, кыштын күнүндө кар күрөп жатканда ысып тердеп чыгабыз да, тоңуп үшүп калбайбыз. Организм тоңуп үшүп калбаш үчүн өзүндө болгон энергияны сарптайт. Натыйжасында биз кыштын күнүндө кар күрөп атсак дагы, отун кылып атсак дагы ысып тердеп чыгабыз да. Мына ошол энергияны күйгүзүү, энергияны колдонуу болуп эсептелинет. Арыктоодон мурун эмнеден улам толуп кетип атабыз. Ошону билип алганыбыз арыктоо үчүн чоң мүмкүнчүлүк берет. Биз тамак жегенде боорубуз жеген тамакты углеводдорду глюкозага айландырат дагы, аны канга чыгарат. Канда глюкозанын өлчөмү көбөйөт. Глюкоза бул сахар, бул энергия. Ушул учурда поджелудочная железа, уйку без, инсулиндерди чыгарат дагы, ал инсулиндер глюкозаны алып клеткаларга алып барат. Глюкоза бул отун, энергия. Инсулин клеткаларга глюкозаны көп алып келе берсе, клеткалардагы энергия көбөйүп, инсулинди кабыл албай коет. Муну инсулинорезистентность деп айтабыз. Инсулин бул клеткалар албай койгон глюкозаны өзгөртүп, формуласын өзгөртүп, майга айландырып туруп, денеге, ички органдарыбызга, органдардын айланасына, ичибизге топтой баштайт да, бүт денеге. Эми бул качандыр бир энергия керек болгондо керек болот деп туруп чогултуп коет да организм. Организм ушундай акылдуу жасалган. Натыйжасында денебизде майлар көбөйүп, салмак кошо баштайбыз. Кандагы глюкоза эмнеден улам көбөйөт? Углеводдор көбөйтөт алардычы. Углеводдорго эмнелер кирет? Углеводдорго биринчи эле ундан жасалган тамак аштар кирет. Нан, боорсок, манты, самсы, лагман, беш бармак, күлчө тай жана башка ушул сыяктуу бардык камырдан, ундан жасалган тамактар. Экинчиси сахар кошулган таттуу азыктар. Аларга суусундуктар, печеньелер, ушулар кирет да, мороженое, ушуга окшогондар. Сахар кошулгандар. Үчүнчүсү крахмалдар. Крахмалдарга эмнелер кирет? Крахмалга күрүч, картошка, жүгөрүдө крахмал көп болот. Биз крахмалдарды жегенибизде дагы денебизге боорго барганда, боордо крахмал глюкозага айланат. Глюкозага айланат дагы канга чыгат, инсулин чыгат. Инсулин аны алып клеткага алып барат. Клетка албай койсо денеге чогулта баштайт май кылып. Биз жаш кезибизде толуп кетпейт элек. Себеби биз көп кыймылдайт элек дагы, энергияны ошол жеген глюкозаны, энергиябызды сарптап салат элек да. Азыр мына жаш өткөндөр көбүнчөсү көп кыймылдын жоктугунан ошол бизде канда болгон глюкоза биздин денебизге май түрүндө чогулуп калат. Төртүнчүсү себеби бул стресс. Организм стресске кабылганда надпочечникке, бөйрөктөрдүн үстүндө без бар. 2 без. Ошол бездер глюкокортизол деген гормон чыгарат. Глюкозасы бар, кортизолду чыгарат. Бул гормон адам алсырап жыгылып калбоосу үчүн чыгарылат.
адам күчкө толуп туруш үчүн чыгарылат. Глюкоза денеге, ички органдарыбызга зыяндуу отун. Диабетиктер канда глюкозанын көптүгүнүн эсебинен алар түрдүү ооруларга көп кабылышат. Мисалы көздүн көрүүсү, бөйрөктөрдүн иштөөсү, жүрөк кан тамыр оорулары, буттагы манжалардын гангрени оорусу жана башка оорулар жана симптомдор. Кетон жөнүндө түшүнүк берейин. Глюкоза менен кетонду дизелдик отун менен 95 бензинге салыштыруу түшүнүктүүрөөк болот. Кетонду иштетүү үчүн кандагы глюкозаны азайтуу керек. Ал үчүн глюкозаны көбөйтө турган азыктарды жебеш керек. Же минимумга түшүрүш керек. Канда глюкозанын өлчөмү көп болсо, кетонду өтө аз чыгарат дагы боор. Ал иштебей калат. Глюкозанын өлчөмү азайганда организм кетонду иштете баштайт. Кетон глюкозага караганда пайдалуу, зыяны жок отун. Кетон иштеши үчүн каныбызда бир аз май болуш керек. Организм бул акылдуу машина. Глюкоза азайганда майды иштетиш керек дейт дагы, кетонду көбүрөөк чыгара баштайт. Кетондор кандагы майды отун катары күйгүзүп, денеге жылуулук жана күч кубат бере баштайт. Кетондор көп чыгарылып, жеген майыбыз аз болгондуктан денедеги чогулуп турган майлардан, өзүбүздүн денедеги майлардан алып иштете баштайт, күйгүзө баштайт. Бизге күч кубат бере баштайт да. Мына ушунун эсебинен денедеги майлар азаздан иштетилип баштайт. Дененин салмагы дагы азая баштайт. Кетонду иштетүү үчүн кандагы глюкозаны азайтуу керек. Ал үчүн глюкозаны көбөйтө турган азыктарды жебеш керек. Же минимумга түшүрүш керек. Канда глюкоза азайганда бир аз май болуш керек канда. Ошол майды иштетип, энергия берейин деп, боор кетонду көбүрөөк чыгарат. Кетонду иштетүү үчүн бир аз май жеш керек. Майларга кайсы майлар кирет? Уйдун, койдун, жылкынын майлары, сары май, сливочное масло, оливковое масло, кокосовое масло, күн караманын майы, не рафинированный, не дезодированный болсо. Майларды көп өлчөмдө жебеш керек. Биздин максатыбыз кетонду иштетип, денебиздеги майларды кетирүү. Ошондуктан бул диетанын башында 50 граммдай майды жеш керек. Кийинчерээк 70-80 грамм жеп койсо болот, ичип койсо болот. Анткенин себеби башында май жебей жүргөн адамдар майды жей алышпайт, кыйналышат. Шорпонун үстүндөгү майы менен ичиш керек. Эртең менен кофе ичсеңер, кокос майынан же сливочный масло кошуп алгыла. Эгерде углеводду жеген учурда майды да жеп ичип койсоңор, анда кетон иштебей калат. Жеген майларыңар дененин терисине чыгып, териңер, чачтарыңар майланыша баштайт дагы, май денеден чыгып кетет. Же болбосо туалетке барганда чыгып кетет ал майлар. Майлуу тамак жесең, кан тамырдын ичинде холестерин көбөйүп кетет деп, буга чейин туура эмес маалымат берип келишкен. Бул таптакыр тескери айтылган маалымат. Канда эки түрдүү холестерин болот. Жакшы холестерин жана жаман холестерин. Холестерин суу май сыяктуу кан тамырдын ичин майлап, эластичный кылып турат. Холестерин көптөгөн гормондорду жасоого колдонулат. Бул керектүү зат да. Холестерин болбосо гормондор чыкпай калат. Май жегенден кийин холестерин көбөйүп кетет деп ойлонбогула. Тамакты көп жегендин эсебинен ашкадан чоңоюп кетет экен. Негизи ашкадан 2 алаканын өлчөмүндө эле болуш керек да. Мына ушунчалык эле. Чоңойгон ашкадан өзүнүн баштамгы өлчөмүнө келүү үчүн жыйрылып кичирейип баштайт. Бул учурда ашкадан ичиндеги рецепторлор кыймылга келип, курсак ачкандай эле сезим берет. Ашкадан мындай гыр деп кичинере баштаган болот да. Бул жалган аппетит.
кимдин ашкаданында гастрит же башка оорулар болсо, анда аны дегенде дарылатуу керек. Анан кийин бул процедураларды баштаганы туура болот.